шаардык кеңешинин 2 топтом долбоорун жокко чыгаруу сунушталууда. Биринчиси 2021 жылдын 28 сентябрында номер 11 топтом, экинчиси 2021 жылдын 28 сентябрында номер 12 топтомду жокко чыгаруу. Мен мазмунуна кыскача токтоло кетейин. 2021 жылдын 28-30 апрелинде Баткен облусундагы мамлекеттик чек араны Кыргыз-Тажик тилкесинде болгон чек арада окуянын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын прапорщиги маркум Юлдашев аскердик милдетин өтөп жатып курман болгон. Биз Бишкек шаардык кеңешинин токтому менен бул маркумга 3 батирлүү бөлмө бөлүп берүү токтому кабыл алынган. Бирок 2021 жылдын 5 октябрында улуттук коопсуздук кызматынын чек ара кызматы тарабынан Бишкек шаар мэриясына кат келип түшкөн. Ал катта маркум Юлдашевдин жубайы Кадирова Гурхай Жамалдиновнага Бишкек шаары 7 апрель номер 130 дробь 9 12 батири 3 бөлмөлүү Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан бөлүнүп берилгендиги аныкталды. Андыктан ушул токтомдорду жокко чыгаруу сунушталууда. Урматтуу депутаттар, колдоо берип койсоңуздар суранабыз. Рахмат. Биз бул квартираны берип коюп, азыр кайтып алып атабызбы ошондо? Биринчи бергенбиз, Анан 5 октябрда выяснилось. А когда мы бергенбиз аларга? 28 сентябрда. 5 октябрда кат келип отур, что Ошол суроодо ошол улуттук коопсуздугу качан бер дедиңиз? Бул жылы А биз сентябрда берип атабыз. То есть биз бергенден кийин алар берип атышат, алар берип атат, что президент тарабынан берилди. Рахмат. Азыр эми кандай болот? Ал тиги байкуштар кирип алды да тияка туурабы? Кире элек беле? Здравствуйте, уважаемые депутаты, коллеги. Это в виде, скорее всего, предложения хотела внести. Согласно письма, оказывается, 12 июля еще была передана квартира супруге погибшего прапорщика Юлдашева. На основании, насколько я помню, на прошлой сессии как раз-таки мы рассматривали внесение изменений в постановлении, и было принято передача этой квартиры, правильно? И у меня вопрос, как работа поставлена, если 12 июля уже квартира была передана, значит, супруге погибшего прапорщика, а мы то есть мы в сентябре рассматриваем на сессии вопрос о передаче. То есть перед тем, как готовить данный проект, даже, насколько я помню, это было обращение мэрии, не проводите ли вы, то есть вы справку не запрашиваете, если квартира приобретена ли путем приватизации, либо каким-то образом? То есть с июля, это считайте, сколько месяцев прошло? Июль, август, 3 месяца. Урматтуу депутат, сиз туура айтып жатасыз, маселен. Бирок биз официалдуу алар бизге кайрылган тапшырма болгон, ошол тапшырманын негизинде биз өткөрүп бергенбиз, УК киргизип сессияга. Биз өткөрүп бергенден кийин, анан кийин кат келип атат, жанагындай процедураларды башташ керек деп перепискадан кийин. Ошондо выясняется, что уже берилди деп. Биз ошондо официальный 5 октябрда алып атабыз да, кадыранда. Берилди деп. Андан кийин гана биз уже УК киргизип атабыз токтомдо мына учурда.